Мен эң негизги чыкканым мына урматтуу жердештерим, мекендештерим. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Роза Отунбаева Исаковнага, Сооронбай Шарипович Жээнбековго кол топтоп экс макамын алдырабыз деп жүргөнбүз. Ал 200 000 болуп калган. Дагы 100 000 чогулуш керек болчу, бирок эл кайдыгер экен, абдан кайдыгер экен. Ушу шайлоодо дагы колдоп шайлайбы десек да андан да жок. Эми бул мага эле керек эмес. Мага бирөө айлык төлөп бербесе, бүт баарын өзүбүз күчүбүз менен кылып жатсак, эл тилекке каршы кайдыгер. Мен да душман көп топтоп алыптырмын. Ошол Жээнбеков менен Отунбаеванын экс макамын алдырам деген үчүн азыркы бийликте отургандар мени жогорку кеңешке киргизбегенге болгон күчүн салды, аракетин кылды. Алардын ошо Жээнбеков менен Отунбаеванын туугандары дагы каршы турушту, жакындары дагы, кошоматчылары дагы. Андан сырткары жанагы айтып жүргөн коррупционерлердин тууган уругу дагы бүт каршы турушту. Ошентип жогорку кеңешке өтпөй калдык. Ага биз кейбейбиз, чөкпөйбүз. Кудайдын жараткан буйрубаса айла жок экен. Ошентип Отунбаева менен Жээнбеков бул мага эле керек эмес деп мен баш тарттым. Эртең бирөө тантырап сасып чыкпасын деп. Себеби эл өзү кайдыгер болуп атса, биз кантип чуркайбыз? Мындай кайдыгер коомдо адилеттүүлүктү, чындыкты талап кылыш өтө кыйын экен. Мен берген кызматымдан да баш тартып жүрдүм эле бийликтегилердин. Мен жогорку кеңешке бийликтин партиясына кошкондо дагы баш тарттым эле. Мен бирөөнө көз каранды болгум келбейт деп. Мына ошентип өзүнчө бир мандаттан ат салышсак өтпөй калдык. Ооба бизден дагы бир аз тыйын кетти. Менден 250 000 кетти сом. Тигилерден болсо миллиондогон акча кетти. Ошентип 10 миллионго чейин акча коротуп мен депутат болбой эле койдум. Чыныгы эл өкүлү болуп, мамлекет үчүн иштейли дегенбиз. Тилекке каршы элдин кандайдыр бир катмардагы бөлүгү, бир аз бөлүгү дейбизби, көп бөлүгү дейбизби, балдардын келечегин сатты. Арзыбаган акчага агитатор болобу, жебек акча алгандар болобу, башкасы болобу, эми ушул депутаттардан талап кылганды билиш керек. Туура биз жакшы атаандаштык түзүп бердик. Анткени ошол эл өкүлдөрүнөн элдер сурайт, шайлоочулары, башкалары. Мынакей биз иштейм деген адамдарды шайлабай, силерди шайладык, акчага сатылдык деп талап кылсаңар болот. Биз өз оокатыбызды кыла беребиз. Анан кээ бир тантырак адамдар жазып чыгып атат. Маселен, азыркы темир жолдо отурган Дайыр Орунбеков деген фейктердин командири бар. Мурун Райым Матраимовда чуркап жүргөн. Ошентип байлар да чуркап жүрөт. Андан кийин Асылбек Жээнбеков да чуркап жүргөн Эргул бар. Ошо Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Шариповичтер багып келатат аны. Андан кийин Каныбек Туманбаев деген бар. Бул Илмияновдун адамы болчу. Илмиянов Атамбаевдин шопуру болуп баардык акчаны жасап аткан кезде ошо Каныбек Туманбаевди байытып, ошол аркылуу компания ачып, ошол аркылуу бизнестерин курган. Мына ошол Каныбек Туманбаев азыр темир жолго алып барып коюп койгон. Штат ачып берип, мыйзамсыз жанагы Дайыр Орунбеков деген бир байлардын жугундугу кошоматчысы бар. Анан Facebook'a кыйтып жазыптыр, биз шайлоодон кийин жеңилип калсак. Мен Дайыр Орунбековго айтарым, сенин отурган жериң темир жолдо мыйзамсыз. Сага 3-4 кишини баш ийдирип, штат ачып берип коюп, устукач кылып ал жерде отургузуп койгон сени. Каныбек Туманбаев. Азыр баягы шорду эл билбейт. Темир жолду ким башкарып жаткан? Темир жолду дагы деле Илмиянов башкарып жатат. Кантип? Илмиянов Каныбек Туманбаевдин колу менен башкарып жатат. Каныбек Туманбаев өзүнүн марионеткасын Камчыбек Кыдыршаев Ташиев аркылуу коюп, Азамат деген жаш баланы генеральный директор кылып коюп койгон. Аны эл билбейт. Баягы шорду эл каяктан билсин? Ал жерден миллиондогон акча түшүп турат. Мына ошенге кошоматчысы жанагы бир өзүн бир шумдук сескен ар кайсы байдын куйругу
жугундугур болгон, биртке сөөк ыргытып койсо байлардан ашкан сөөктү кемирип жүргөн Дайыр Орунбеков деген фейктердин командири көрүнгөн жеринде жазып жүрөт. Мен Дайырга айтам, сен мен боло албайсың. Мен эч качан адилеттүүлүктөн, калыстыктан тайбайм. Себеби менин атым Чыңгыз. Ошол атка татыктуу жашагым келет. Туура утулуп калган үчүн. Бирок мынчалык жазап коет деп мен дагы ойлогон эмесмин. Мына менде чектери турат 1703 голос болуптур. А меникин абдан төмөн кылып урдап койду. Кээ бир жерде, маселен, bir участокта Мурас Ордода 57 голос берсе, 3 голос кылып жасап коюшуптур. Центр избиркомдукка. А эмне десең жараксыз дейт. Эми аман эле болушсун. Мен башка эчтеке айтпайм. Эч нерсе айтпайм. Урматтуу мекендештер, жердештер, азыр бышып жетилдей экен. Чындык, адилеттүүлүк айтканга убакыт азырынча эрте эле калат окшойт. Кудайым буйрса биз эми бир аз убакыттан кийин кайра көптөгөн нерселерди айтып турабыз. Көптөгөн чындыктарды жазып турабыз. Болгону кичине бир аз тилибизди тыя турбасак, эл жакшы түшүнүп бышып жетилмейинче болбойт экен. Көптөгөн нерселерди билебиз. Бирок мына чындыкты айткан балдар камалып чыгып, судимий болуп жүрөт. Мунун баары оюнчук эмес. Анткени ошо балдар, кыздар өздөрүнүн баштарын сайып коюп, канжыга байлап коюп чындыкты талап кылса, аны колдогон эл аз болду. Аларды колдогондор. Демек, алардын тагдыры да оюнчук эмес. Ошондуктан биз дагы өз оокатыбызды кыла туралы эч кандай эч кимден коркпойбуз, үркпөйбүз. Болгон эл бышып жетилсин. Анан жанагы Сооронбай менен Отунбаеванын экс макамы мага эле керек эмес. Себеби эл колдойт го деп үмүт кылдык. 3 миллион сом берилбесин элдин эсебинен десек, эл колдогон жок. Анан эртең туура түшүнгүлө, мен баш тарттым. Себеби ошону айтып атып көп душман күтүп алыптырмын. Анан эртең тантрактар мынча акча алып алыптыр, тигинче акча алып алыптыр деп тантрап чыкса, мен ким болсо да жооп бергенге даярмын. Бийликте отургандарыбы, жогорку кеңеште отургандарыбы, өкмөттө отургандарыбы, же жарар Дайыр Орунбековго окшогон жугундугорлоргобу, байлардын бирке сөөгүнө, арзыбаган акчасына алданган кошоматчыларына жооп бергенге даярмын. Андан эч качан качпайм. Бирөөнө бир тыйын карзым жок. Мына бул шайлоодо мен бир дагы агитатор жалдап акча төлөгөн жерим жок. Болгону карапайым эл өзү колдоду. Мен ошо колдогон элиме терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге таазим кылам, адилеттүүлүктү сүйгөн, калыстыкты сүйгөн, чындыкты сүйгөн элиме. Сиздерге чоң рахмат. Биздин өлкөбүздө тынччылык, токчулук болсун. Ар бир үйдө жакшылыктар болсун. Урматтуу мекендештер, эми талап кылыңыздар. Жогорку кеңешке депутаттар келди. Элвира Жыргалбековнаны Сурабалдиевага мен ийгилик кылайм. Болгону эл алданып калды. Базар комдорду мурунку атаандашым такыр эле тупой болчу. Нарындан барган. Аны мен ачык эле айтып келатам. Мен менен тең бала. Азыркысы эми андан грамотная, андай акылдуу, билимдүү айым келди, бирок анын да базары бар. Сокулукта мал базары, Кудай берген базары бар. Анан бизнесмендер эч качан мамлекеттин келечегин, тагдырын ойлобойт. Ошондой болсо дагы мен Элвира Жыргалбековна Сурабалдиевага ийгилик каалайм. Рахмат барыңыздарга. Ооба, оор болду. Бирок мен ошо бир тыйын албай колдогон элиме терең ыраазычылыгымды билдирем дагы бир жолу. Анан элим көп нерсени айталы, мандат бергиле, берген жоксуңар. Элге керектүү мыйзамдарды иштеп чыгалы, жогорку кеңешке барганда дедик. Аны кылган жоксуздар. Эми биз жашай беребиз, сиздер сыяктуу. Өз күнүбүздү көрө беребиз. Болгону биздин тилек ушу карапайым эл ыйлабасынчы, ушул бир ичип жеген коррупционерлерге каршы туруп береличи деп башыбыз сайганбыз. Барыңыздар эми ар бир үйдө жакшылык болсун. Азыр суроо болсо жооп берейин, эгер болбосо токтотоюн. Мамлекетибизде
өнүп өссүн, анан иллюстрация болсун эң негизгиси. Биздин голостор чачып берип койду, мейли эми аман болушсун. Балким Кудай ушул жогорку кеңешке киргизгенге мага буйруган жок. Бирок мен дагы айтайын, жогорку кеңеште отурган депутаттар болобу, министрлер болобу, кимиси тантырап чыкса жооп бергенге даярмын. Ким болбосун, черныйбы, красныйбы, ким болбосун. Эч кимге карызыбыз жок, жаратканга карызбыз, башка эч кимге. Ата-энебизге карызбыз, тууган урукка карызбыз, туура. Бирок жеке адамга карызыбыз жок, Кудайга шүгүр. Алардай миллиондогон акча кетирип депутат болбой эле жакшы. Оба, уга келет, ага даярданабыз. Анан даяр эсиңе кел. Сен Чыңгыз боло албайсың, мен боло албайсың. Сен бир байдын жугундугурусуң, Орунбеков. Сен бир кошоматчы фейктердин командирисиң. Сени жанагы генеральный директор Азаматтын жанына устукач кылып коюп койгон. Каныбек Түмөнбаев деген азыр дагы темир жолду башкарып жатат. Алар Илмиянов экөө чыгып, Каныбек Түмөнбаев аркылуу Камчы Кыдыр Шайбышка чыгып, Ошченге Азаматты шайлаткан. Ал бир марионетка, ошону текшерген эч ким жок. Мындай случайда толтура. Сага ошо Дайыр Орунбеков эми теңелбейин дедим эле, сага бир сөөгүрүт койсо кемирип жибересиң. Мен сага окшоп бир дагы байды мактап жактабаймын. Коррупционерлерди мактап жактабаймын. Кимиси болсо жооп бергенге даярмын. Элим, сиздерге чоң рахмат.